кухняда элек, супара бөлүк, анан шипуш, ишканада болсо шипор, стамеска. Ар кыл багыттагы 3 нерседен бир бүтүн буюмду жасап чыгарууда ойлоп тапканын жактап жаткан Мирбек Карабалаев Нарын районунун Учкун айылынын тургуну. Майда деп маани бербеген нерселерден бир чоң буюмду жасап чыккан каарман үй бүлөдө дагы мамилени кеп кеңеш аркылуу бир калыпка салуу менен чоң ийгилик жаратууга мүмкүн экендигин түшүндү. Анткени 3 баланын атасы болгуча балдарын материалдык жактан камсыздаган менен алардын жаш өзгөчөлүгү кичине болгондугуна байланыштуу пикирин эске албай келген. Мындай салкын мамиле ата менен балдардын мамилесин алыстаткандыгына ынанды. Кам көрүп атабыз, кийимдерин алып берип атабыз, сабакка жиберип атабыз, аякка акчасын төлөп атабыз деп ушуну кам көрүү деген түшүнүктүү болгон жалпы. Анан бирок бул жакка келгенде ал кам көрүү эмес экенин түшүндүк. Биз балдарды кам көрүү, башка алар менен кеңешүү, алардын оюн угуу, алардын психологиясына же болбосо жүрүм турумуна мындай таасир этүү экенин түшүндүк да. Жанагындай кийим алып берүү ал мындай эле материалдык эле камсыз кылуу болбосо, балага кам көрүп, баланын келечеги жөнүндө мындай тарбиялык максаттарыбыз аз эле болуп, биз башка нерселер менен алаксып атканыбызды түшүндүк да. Мындан кийин көбүрөөк вакыт бөлүп, алар менен сүйлөшүп, аларга китеп окуп бергенге, мындай алардын оюн угуп, алар кызыккан нерсени жазышканга аракет кылабыз. Ой жүгүртүүнүн дизайны мындай аталышта ата менен бирге долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан семинардын 2-чи күнүндө талкууланды. Тагыраак айтканда, ар бир жарандын ою, кайгысы, коркуулары менен муктаждыктарын сезүү менен чечим чыгаруу болуп саналат. Кандай кылганда ошо балага туура тарбия беребиз? Кандай кылганда аялым менен ошол мезгилде ата энеси менен келишимде? Мисалы биздин кыргыздардын менталитетиде аялына бирөө жардам берип койсо эле, аялдын сөзүн угуп калыптыр, бул баягы подкаблучник деп коюшат бизде да. Эмнеге андай кылат, эркек эмес экен деген ойго барып калышат. Биздин тренингдин негизинде бул деген андай эмес. Бул айла чөйрө, жакындары, кошуналары, өзү дагы канчалык үй бүлөсүнө өзү жардам бергени дагы билинет. Семинар кеңеш менен башкы максаты үй бүлөдө аталардын орду жана милдеттерди бөлүшүүдөгү аракеттери талкууланды. Анткени балдарды тарбиялоодо эне менен бирге ата дагы татыктуу тарбия бериши башкы маселе. Бул боюнча ар бир катышуучу абалдарына сар эсеп салышты. Аял кишилер өздөрүбүз эле бала тарбиялоодо өзүбүзгө аябай көп жүк алып алат экенбиз. Ал эми аталарга да ишенич берүү, ишеним берип, ошолорго дагы сенин да көмөгүң керек, сен да жардамдашың керек, тең укукта балдарыбызды тарбиялашыбыз керек деген нерсени үйрөндүк. Ошол атанын статусун эле көтөрүү, мен эле кыла алам, мен эле тарбиялай алам дебестен, аталарга дагы ишенич берүү. Ынтымактуу бекем үй бүлөнү түзүүдө ата эненин орду маанилүү. Анткени үйдөгү социалдык, психологиялык кырдаал балдардын келечектеги жашоосуна таасир берип, кайра кайталанат дешет адистер. Андыктан тынч, бакубат, зомбулуксуз өлкөнү түзүүдө бактылуу үй бүлө баш корунда. Чапара Садыкказиева, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын шаары.